Урматтуу Агродиалог 2026 форумунун катышуулары. Агродиалог 2026 форуму жогорку деңгээлде өткөрүлүп, бүгүн аны жыйынтыктап жатабыз. Форумдун иш-чараларына 3042 адам катышты жана анын жүрүшүндө айыл чарба өндүрүшүнүн 40 чемпиондору тарабынан кызыктуу мастер-класстар жана презентациялар өткөрүлдү. Мындан сырткары кайра иштетүү ишканалардын жана Өзбекстан, Турция, Кытайдагы, Кыргызстандын соода өкүлдөрү, экспортерлор, Россия, Казакстан жана башка чет өлкөлөрдүн эксперттери, университеттердин ректорлору, мугалимдери жана студенттери катышып, өздөрүнүн алдыңкы тажрыйбалары, инновациялык технологияларды колдонуу боюнча ой бөлүштү. Форумдун министрлик жана Япониянын Жайка мекемеси менен продукциянын кошумча нарк чынжырын өнүктүрүү боюнча 4,5 миллион долларга келишим түзүлдү. Бул келишимдин алкагында өлкөнүн 17 миңден ашуун дыйкан фермерлерди ар түрдүү колдоо алышат. Акыркы жылдары Суу форуму, Агротех-экспо көргөзмөсү, Алтын күз жарманкеси, Санарит дыйкан, Агрохакатон, Айдо Вест, Кыргыз асыл тукум жылкысын даңазалоо максатында Министрлер кабинетинин төрагасынын кубогуна ат чабышы, ошондой эле агродиалог сыяктуу иш-чаралардын байма-бай өткөрүлүп, дыйкан фермерлер үчүн жакшы жыйынтыктарды берет. Урматтуу дыйкан, урматтуу фермер, өндүрүүчүлөр, сиздердин талыкпас эмгегиңер айыл чарба продукциясын өндүрүүдө жана өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун камсыздоодо зор мааниге. Анткени ар бир аракетиңер жетишкендиктер Кыргызстандын агроөнөр жай тармагын өнүктүрүүгө чоң салым кошуп келет.